Неля Нуркулова, апам биз үчүн белин бекем бууп, сергек жашады. Ырчы Неля Нуркулова апасына арнаган эскерүүсүн социалдык баракчасына бөлүштү. Жараткандын амири, андан эч ким качып кутула албайт жана ага акарат айтууга алсызбыз. Мезгил дарылайт деп үмүттөнөм. Жашоо уланат. Ар бир инсанга жүктөлгөн ыйык адамдык парызды бийик тутуп, сапарыбызды улаганга милдеттүүбүз. Жакыныбызды жоготкон болсок, бизди жоготуудан корккон жакындарыбыз үчүн жашашыбыз керек. Кыйын кырдаалда жанымда болгон жакындарыма ыраазымын. Анын ичинде сиздер, кыргыз эли, кайратыма кайрат кошуп турганыңыздарды сезип турдум. Апам күчтүү адам эле. Катар-катар жакындарын жоготсо да мүңкүрөп калбай, белди бекем бууп, биз үчүн сергек жашады. Өмүрүнүн бардыгын кыздарын деп арнады. Мен аны эми түшүндүм. Күчтүү болгонго аракет кылам. Алланын айтканына баш ийип, арбабызды андан ары карай түртөбүз. Жаркылдаган элесиңиз биздин жүрөгүбүздө өмүрүбүздүн аягына чейин сакталат, апаке. Ар бирибизге чын ден соолук насип этип, өмүрүбүзгө жараткан береке берсин, замандаштарым, деп эскерди апасынын ырчы айым. Маалымат булагы, Арба Чекит, KG. Бекборбиев, маданият министри кылгылыкты кылып билмексен болуп турат. Бул тууралуу ырчы Бекборбиев жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Соттон жеңип алып, бирок кызмат ордуна кайра бара албай жүргөндөр толтура, айлар, жылдар күтүп. Бул маданият министрлиги Самараны дароо кое алганы таң калыштуу. Коллектив менен конфликттүү жагдай мурда эле жаралган. Аны изилдеп көрүп, кызмат деген толтура, балким башка кызмат сунушташ керек беле. Бүгүнкү Ош шаарындагы окуу жайда болуп жаткан ишке түздөн-түз маданият министри күнөөлүү. Кылгылыкты кылып, алыстан билмексен болуп карап турушканы тайыздык. Маалымат булагы, Арба Чекит, KG. Нурлан Каримов. Самара Каримова миллиондогон аудиториясын алдап жатат. Ош музыкалык мектебинин мурунку директору чуулганды урчудай болбойм деди. Ош музыкалык мектебинин мурунку директору Нурлан Каримов Вести Чекит KG сайтына берген маегинде ырчы Самара Каримова элге калп айтып, мыйзамдын чегинен чыгып жатат деп билдирди. Мен ар дайым мыйзамдын чегинде гана иш алып барам, деди Каримов. Мен барбайм жана эч нерсени тартып албайм. Анткени менде адеп аклак деген түшүнүк бар. Каримова мен ачкычты берген эмесмин деп баарын калп айтат. 14-январда мен мекеменин администрациясына ачкыч тапшырып, ошондон бери жумушка чыккан жокмун. Кандайдыр бир себептерден улам, ал мени мугалимдерди ага каршы тукуруп жатат деп айтыптыр. Бирок мен мындай чоң топтун пикирин көзөмөлдөй албайм. Анан Instagram тармагындагы комментарийлерде ага жагымсыз нерселерди жазган. Миңдеген адамдар жөнүндө эмне дейт? Мен да аларды ойлонодум беле. Мен андан айырмаланып, өз оюмду жана көз карашымды билдире турган миллион аудиториям жок. Каримов мындан ары мыйзамдын чегинде гана иш алып барууга ниеттенүүдө деп ишендирүүдө. Адвокаттар мага Самара Каримова мыйзамсыз иш кылган деп айтып жатышат, деп сөзүн улады мектептин мурунку жетекчиси. Көрсө министр Каримованы директор болуп бекитүү жөнүндө чечим мыйзам иштей электе эле чыккан экен. Мындай чечим биринчи отурумда кабыл алынган, бирок жогорку соттун өкмүн күтүү керек болчу. 1-Май райондук сотунун чечимине каршы апелляциялык арыз берилген. Жыйынтыгын күтөбүз. Жыйынтыгында Нурлан Каримов Каримовдай болбойм деди. Мен үчүн мунун бардыгы жаман түш сыяктуу. Бирок сен Самара Каримова тең келе албайм, деди ал. Ал каалаганын айта берсин. Мен үчүн мектеп жамааты бир үй бүлөдөй. Биз соттун чечимин гана күтүп жатабыз. Эгерде мен директор бойдон калсам, анда бул жакшы. Эгер болбосо анда мага креслонун мааниси жок. Жөн гана маданият жаатында болгум келет. Эске салсак, ырчы Самара Каримова Ош музыкалык мектебине директорлук кызматка келген. Бирок жамаат бул дайындоону мыйзамсыз деп эсептеп, аны кабыл албай жатат. Жакында Каримова директордун иш бөлмөсүн кулпусун алмаштырып, полиция чакырып, мектептин айрым кызматкерлерине каршы арыз жазган. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлик менен Самара Каримованын ортосундагы келип чыккан эмгек талашын алкагында Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Самара Каримова столдук кучакта олтурат. Музыкалык окуу жайдын жамааты митингге чыкты. Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын 50ге жакын кызматкери 21-январда митингге чыкты. Алар ырчы Самара Каримованын журналисттерге берген маегинде кызматкерлер менен иштешип жатам деп берилген маалыматы жалган экенин билдиришти.
Ошондой эле алар анын директор болушуна бардык кызматкерлер каршы деп билдиришти. Самара уялбай туруп, мугалимдер менен иштешип жатам, бөлүм башчылар мага киришти, иш жүрүп жатат деп жалган маалымат таратып жатканын үчүн кайрадан нааразычыл акцияга чыгууга туура келди. Ишенбесеңер мына сурап көргүлө, бөлүм башчылар эмес, жөнөкөй мугалимдерге анын сөзү өтпөйт. Самара өзү келип эле, столду кучактап эле отуруп кабинетте, деди акцияга чыккандардын бири. Ал эми бөлүм башчылардын бири Клопко Каримованын жалган маалымат таратканы үчүн сотко берсе да болорун кошумчалады. Мен аны көргөн жокмун. Келет да бөлмөсүнө кирип олтуруп алат. Ошондой да иш болобу? Бул жерде иш жүрүш керек. Окуу процесси жүрүш керек. Биз окуучуларга билим беришибиз керек. Жалган маалымат тараткан үчүн биз аны да сотко беришибиз керек. Бул жерге 2-3 күндөн бери окуу процесси үзүлүп жатат. 100% жамаат анын келишине каршы. Бул жерге билимдүү, кесипкөй жетекчи керек. Самара бизге керек эмес деп белгиледи ал. Ал эми окуу жайдын директорунун окуу жана тарбия боюнча орун басары Райкан Самединова митингге сабактары жок мугалимдер чыкканын белгилеп, башкалары окуучуларды окутуп жатканын айтты. Түнкүсүн келип, эшикти кулпун бузуп иш бөлмөгө киргенден бери келип олтурат. Мугалимдердин бардыгы аны келбесин деп жатат. Эмне үчүн жогорку жактагылар биздин маселебизди укпай жатат деп чогулуп олтурабыз. Министрлик соттук процесс аяктаганга чейин буйрукту жокко чыгарып турса болмок деп суранды Маданият министрлигинен Самединова. Кызматкерлер эгерде Самара Каримова директор болуп келе турган болсо, баары иш таштоого аргасыз болушарын айтышты. Ошондой эле Каримованын жазган арызына байланыштуу Ош милициясы тарабынан аларга жана мурдагы директор Нурлан Каримовго басым жасалып жатканын билдиришти. Ырчы Самара Каримова Клопко 3 күндөн бери иштеп жатканын айтты. Ошондой эле ал акырындан баары өз жолуна түшүп кетет деп ишенет. Каримова окуу жайдын жаңы имаратын курууда каржылык бузуулар бар деп кошумчалады. Бул жер өзү жатакана, бул жерде окутпаш керек. Бирок 2018-жылы окуу жай толугу менен күйүп кетип, окууганага жараксыз болуп калганына байланыштуу ошол мезгилде бийлик өкүлдөрү жаңы имарат куруп бергенге жалпы система менимче 106 миллионго сомго жакын проект түзүлсө керек эле. Бирок ал акча которулуп, кайра ала алышпай, же кайра финансы министрлиги алып койгонбу ушундайда. Андан кийин дагы коллективдин мага берген маалыматына караганда 4-5 миллион бөлүнгөн тендерге, бирок бул жерде тыныке менен эле жаап койгон. Эч кандай 4-5 миллиондук жумушту мен көргөн жокмун. Бул жерде абдан чоң финансылык бузуулар бар, деди Каримова. Ырчы окуу жайды эсеп палатасы жана башка органдар текшериш керек деп эсептейт. Окуу жайдын мурдагы директору Нурлан Каримов Клопко жаңы имаратты куруу боюнча тендерди Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөнүн билдирди. Ал эми окуу жайдын курулушка тиешеси жок деп айтты. Башкармалыктын жетекчиси Талант Эшибаев эски имаратты бузуп, котлован курууга 4 миллион 900 миң сом бөлүнгөнүн тастыктады. Ошондой эле ишти аткарууда каржылык бузуулар болгон эмес деп билдирди. Курулушка окуу жайдын эч кандай тиешеси жок. Пандемияга байланыштуу имаратты курууга акча бөлүнбөй калган. Каражат бөлүнсө эле курулуш иштери жүрөт, деди Эшибаев. Каримованын директорлук кызматка кайтуу аракети Бишкектин 1-май райондук соту Ырчы Самара Каримованын Маданият, маалымат жана туризм министрлигине каршы доосун 2020-жылдын 17 декабрында канааттандырган. Каримова министрликтин 2018-жылдын 1-ноябрында аны Ниязалатында мамлекеттик музыкалык окуу жайдын директор кызматынан бошотуу тууралуу буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Сот отурумунда Маданият министринин өкүлү Каримова иштен мыйзамсыз алынганын жана аны кызматка кайтаруу керектигин толугу менен моюндаган. Ал эми Маданият министри Нуржигит Кадырбеков Ырчы Каримованы окуу жайдын директор кызматына 15 январдан тарта кайтаруу тууралуу буйрукка 14 январда кол койгон. Анткени менен окуу жайдын жамааты Каримованы директор катары таануудан баш тартып жатат. Мындан сырткары алар Каримова бул кызматты аркылоо үчүн билими жетишсиз деп эсептешет. Жогорку соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова 16 январда Ырчынын кызматка кайтуу аракети мыйзамсыз экенин жазып чыккан. Соронкулова Эмгек кодекси боюнча Ырчы кызматынан алынгандан кийин 2 айдан ичинде сотко даттаныш керек болчу деп жазып чыккан. Каримова 1-май райондук сотуна 2 жылдан кийин кайрылган. Маданият министрлиги 1-май райондук сотунун чечимин 15 январда Бишкек шаардык сотуна даттанууга аргасыз болду. Ал эми райондук соттон Ырчынын ишке кайтаруу тууралуу өкүм күчүнө кире электешти.
Самара Каримова 18 январдын кечинде окуу жайдын имаратына белгисиз кишилердин коштоосунда келип, директордун бөлмөсүнүн кулпусун алмаштырып кеткен. Ал үчүн мурдагы кулпуну буздурган. Буга музыкалык окуу жайдын кызматкерлери ачкычты берүүдөн баш тартканы себеп болгон. Бирок Каримованын айтымында ачкыч жоголуп кеткен. Мындан сырткары Самара Каримова окуу жайдын кызматкерлерин соттун чечимин аткарбай жатышат деп айыптап, алардын үстүнөн милицияга кайрылган. Ал эми 19 январда ырчы окуу жайга барып, мурдагы директор Нурлан Каримовдон тиешелүү документтерди өзүнө өткөрүп алган. Бирок юристтердин айтымында райондук соттун өкүмү күчүнө кире элек болгондуктан Каримованын кызматка киришүүгө укугу жок. Маалымат булагы Арбачеки KG